Ушундай жагымдуу бактылуу көзүрмөндөрдү биз дагы ысык көл жээгинде сонун мыкты клипти көрдүк, Анда эмесе ардактуу көрөрмандар, сиздер үчүн мынакей ат арытып алыскы аксыдан бери келип калган биздин апаларыбыз бар. Ким деп турсаңыздар, азыр менин кесиптешим Нурлан кененирээк таштап кетти. Бардыгы супсулуу өзгөчө кыргыздын салты менен бардыгы тең жагымдуу ырларды даярдап келген аксынын айымдары Ак Келечек апалар тобу куттуу студиябыздын коноктор катары келип калган. Кол чабуулар болсун. Карагылачы, биздин студиябызды көрүпкө бөлүп супсул болуп келип калган чактары баары бирдей кийини. Ортодо көп болуп апабыз олтурган чак, албетте бул өзгөчөлөнүп турган эмнеге десеңиз, албетте бул топтун жетекчиси. Негизи генерал майор деле баягы солдаттардын арасынан өзүнчө белгиленип турат го. Ошол сыяңарындай биздин апабызга белгиленип турган чак экен. Келиңиз эми кыргыз эли менен кененирээк саламдашып, амандашып, маегибизди баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алдыбызда келе жаткан бардыгыңыздар эңилер болсо, эңилер күнү менен куттуктап кетебиз Шайра апалардын атынан. Эмне дейбиз? Эне катар бардык балдарга дүйнө жүзүндөгү эле тынчтыкты, согуштуу болбосун деп тилеп кетем. Эне катары заманыбыз тынч болсун, бардыгы жакшы болсун. Шайра апалар шаңкылдап ушинтип элдин маанайын көтөрүп ырдап жүрө берели кыздар. Тилегиңиз кабыл болсун демекчибиз. Анда баштайлы. Мынакей эми сөз баштан болсун. Ак Келечек апалар тобунун түзүлгөнүнө канча жылдын жүзү болуп турат? Биз Шайра апалардын түзүлгөнүнө мына Кудай бурса быйыл 5 жылдык юбилейибиз болот. Түзүлгөнүбүзгө 5 жыл болуп атат. Быйыл, Быйыл 5 жыл болуп атат, Кудай бурса. Эми анан ошол 5 жыл мурунку тарыхты айтып кетсеңиздер, түзүлүп жатканда кандай эле, кандай топ элеңиздер, анан азыр 5 жыл ичинде канча деңгээлде тажрыйба топтодуңуздар демекчи, жеңил болуп калдыбы же дагы деле ошол 5 жыл мурункудай жүрөсүздөрбү дегендей. Артист болгон жактыбы. Бул топту мен Кербен мериясында аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштейм. Бул менин өздүк планыма дагы кирчели. Анан баягы бизде Шайра апалар тобу чыгып калбадыбы? Ошондо ар бир райондон 7 дубандан бардыгынан Шайра апалар чыккандан кийин эле биз дагы баягы аттанып калдык. Кой биз аксы деген бул оңой эл эмес биз, билесиңер. Аксы деген эл дүйнөдөн көрөткөн эл болобуз да. Анан ошентип ойлодум, мен муну кантип тандасам дедим. Кандай кылып тандасам буларды деп ойлонуп анан маданият кызматкерлери менен сүйлөштүм. Женсовет менен сүйлөшүп, ошентип ана деген мындай чечимге келгиле бир кастинг уюштурайлы дедик. Бул Шайра апа болуш деле, бул телевиденияга чыгыш деле бул өзүнчө оңой нерсе болбойт экен. Бул өтө кылдаттык менен, өтө татаал, өтө жакшынакай катуу тартип менен уюшула турган нерсе экен да бул өзү. Анан ошентип кастинг жарыяладык. Кастинг жарыялагандан кийин бир эле район эмес, бизде 12 айыл өкмөтү бар. Ошол 12 айыл өкмөткө кастинг жарыялап, ошол айыл өкмөттөрдөн анан ушул жакшынакай сулуу апаларды тандадык. Бул апалардын ичинде жалаң эле ырчылар эмес. Бул апалардын ичинде жанагыдай тиги кол өнөрчүлүгү менен бааланган, кол өнөрчүлүгү менен алектенген дагы апалар бар. Бул Шайра апа болгондон кийин бардык жактан бир ушундай телеге тегиз, ушундай активдүү апа болуш керек экен өзүчө, бардык жагына. Ошентип 5 жылдан бери ушу топ уюшулуп, анан музыкалык жетекчи дайындап алдык өзүбүзгө. Музыкалык жетекчи биздин баскан турганыбызды, ырга кандай мамиле кылышты, элге кандай чыгышты, ошондой эле өзүбүздүн алып жүрүшүбүздү, баскан турганыбызды үйрөттү. Ошо жетекчибиз биздин Кишинжан Мамытова деген биздин белгилүү ырчы эжекебиз бар. Ошол кишиге рахмат айтып койсок болот. Биздин баскан турганыбызды, бизди ушу маданият тармагына ошол кишинин эмгеги аябай чоң, салымы чоң.
бир сөз менен артист кылган ошол адам турбайбы? Ошо артист кылган ошо биздин Баракелде. ишим жана ишкебиз. Эми бул жакта Атайын программа түзүлгөн. Тизмени карасам ырлар көп экен, убактас ырлар көп. Анысы кандай сиздерди болушунча ушунча келгенден кийин сиздерди болушунча ырдатып, жагымдуу музыкалардан угуп, кулабызга бир музыкалык массаж кылып алалык. Андыктан эң биринчи ыр болсун сөз обону Асанкалы Керимбаевка таандык Энекем аттуу чыгарма. Эң биринчи. Сөз башында айтып кетти, ушул эне катары жашынакка жагымдуу эне тилегенин аткарып кетели деп. Анда эмесе келиңиздер, жалпы ушул Ак элечек апалар тобунун атынан Энекем. Буюрса эртең 16 май жалпы Кыргызстанда энелер күнү, жалпы энелерге айымдарга Арналмакчы. Ай баракелде, кол чабуулар болсун, кол чабуулар. Мыкты чыгарма. Канча жашка чыкпасак дагы, өзүбүз ата эне болсок дагы баары бир энеге биз балабыз, Ооба. Эң сонун. Ооба. Ошондо куржунуңуздарда канча ыр бар негизи жалпысынан? Кантип даярданасыздар? Ырларды кантип даярдайсыздар? Кантип жаттайсыздар? Кимдин үйүнө барып да репетиция кыласыңар дегендей. Биздин репертуарда аябай эле көп болуп калды. Ишин дегенде бул шайрапа болгондон кийин ар бир жанагындай даталуу күндөрдө бизди чакырат. Мына мисалы үчүн Нурки азыр энелер күнү деп атпайбызбы? Энелер күнүндө жалпы баатыр энелерди куттуктап, мына азыр передачага келип атабыз, бүт Кыргызстандагы бүт баардык бүткүл энелерди куттуктатабыз. Ошондой эле 23 февраль солдаттар күнү ошондой күндөр болот экен.
Биз азыр мекен сакчылар менен аябай тыгыз байланыштабыз. Апам жапканданды сагындым аттуу өзүбүздүн жылдагы кылып аткан иштерибиз бар. Мына ошолорго барып да концерттерибизди тартуулайбыз. Ошолор менен тыгыз байланыштуу болобуз. Дегенин айтканда, бул Шайыр апа болгондон кийин бардык жагынан телегей текши бардык немеге даяр болуш керек экен да, бул бардык мероприятияларга, бардык нерсеге даяр болушубуз керек. Ошон үчүн биз бул Шайыр апалар бардык биздин Аксы жериндеги, биздин райондогу бардык ушундай бир иш-чараларга дайым даяр турган солдаттарыбыз да. Эң сонун. Эми кийинки ырга назар салалык. Кийинки ыр сөз обону Садыралы Жоробековдуку Тоо кыялы деп аталат. Аткарайын деген биздин апабыз Турдалиева Роза эжекебиз. Апабыз даярданганча бул жакта СМС билдирүү бар, мен жаңырта кетейин. Бүгүнкү өнелер күнү менен куттуктаймын, бар болуңуздар, бай болуңуздар деп апалар тобунан келген экен, насыйхат Кенжегүл деп. Бул жакта да бар, саламатсыңарбы, эгиздерде болгон татынакай Эрлан Нурлан Кутмантан каалайм деген экен. Кеттик анда эмесе. Караса Тоо кыялы. Баракелди, эң сонун аткаруу, кол чабуулары болсун. Аткаруу Эшимкулова сонунбу эжекебиз картайтпайт мени замана аттуу чыгармасын аттап берди. Сонунбу эжекебизге ыраазычылык билдиребиз дагы. Дароо эле суроо берип кетелик, эң сонун. Бул топко кантип кайдан келип калгансыз? Атыңызга затыңыз жарашкандай, сонунбу апа бүгүн соп-сонун болуп келип калган чагыңыз экен. Ошо
Шайыр апалар бизге чакыруу берди. Кастингге катышып өтүп кеттим окшойт. Өтүп кошулуп калдым. А ошол жашка келип калганда кастингге келип баягы толкунланган кандай сезимдер экен? Ошол жаш эле кыздар болуп кастингге катышып титиреп калтырап чиркеп өзүлөрдү. Бирелер өзү эмес, анда оголо комиссиялар бар да. Катышып титиреп калтырап ырдап берип анан өтүп кеттик. Эң тон. Ошондо кайсылар менен келип аткардыңыз, кайсыларды ырдадыңыз кастингде? Эсиңизде барбы? Издейм сени. Издейм сени. Эң сон. Ошондо ырдап жаткан кезде кандай сезимдер болду? Жактуу эле, дароо эле же Ооба, бул издейм сени тиги биздин өзүбүздүн жердешибиз Гүлсүм Мамашева ырдайт го. Анан биз муну тиги тамашалап Гүлсүм Мамашева деп коебуз да. Анан эле ырдап эле кадимки эле тиги Гүлсүм Мамашеванын үнүндөй болуп эле жактырып калды. Өзү да өңү да ошо биздин эжекебизге окшош. Анан эле сразу жакты. Сразу жагып эле болду, өттү деди. Комиссияда сразу айтты, өттү деди. Жакшы ырда өзү. Эң сонун. Сандай соңғы өз кастингтен өтіп кеткен окшойм, билбейм, отурам дегендей айтып. Апаңызга дагы эле кастинг болуп аткандай сезип отурам ишип деди. Азыр эми бир СМС окуйн, андан кийин кимдей адам турат экен апабыз, дегер. Саламатсыздарбы, эгиздерде болгон татына кайрылган Нурлан Кутмандан каалайм силерге ден соолук, ишиңерге ийгилик, орозоңуздар кабыл болсун, айтыңар маарик болсун. Бизде Кочкорго жаан жаап, үшүп жүрүп алмалар үшөп деп ойлоп жатам дейт. Апаларга ден соолук, апалар аман эсен болушсун, суйырматтын үстүндө болушсун. Кумдөө айылынан Пирамида каналын сүйүп көрүүчүсү Айнура эжекебизден келген экен эсенесиздер. Энелер күнү менен жалпы апакелерди коттуктайм, бар болуңуздар энекелер деп эсемес билдирип. Эми азыр болсо режиссерыбыз Тоо кыялы аттуу музыкасын коюп берсе, урматтуу Турдалиева Роза эжекебиз ошол жагымды аткарып берсе, сон жарашкандыр. Каалаңыздар. Кеттик анан. Janıp kelgen, hakikat çındıkı bir tutup
Эй, баракелди, кол чабуулары болсун, аксы жери. Аксу жерим Аксу аттуу чыгарма жаңырды. Сон чыгарма болду. Эң сонун. Саламатсыздарбы, Нурлан, Эрлан, тундук эфир апаларга ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалаймын. Шаңкылдап, ырдап, аман эсен болушсун. Ат башыдан Айгүл аттуу көрөрманыбыз жөнөткөн экен. Энелер күнү менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктаймын деп эсиңизде жаткан экен. Аксылык апалар, майрамыңыздар менен ден соолукта болуп, көп жашаңыздар деп эсиңизде билдирип жаткан. Жана ошондой бул жакка да келген экен. Бүгүнкү энелер күнү менен куттуктаймын. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, алтындай болгон ак элечек апалар деп эсиңизде билдиргендир. Саламатсыздарбы, Нурлан, Эрлан, эфирдин көркү болгон апалар, энелер күнү менен баарыңыздарды куттуктаймын. Бар болгула алтын апалар деп өп жаткан быйтыкчаны смайликти жөө тийген экен. Кара кулжадан да СМС билдирип келген. Ассаламу алейкум агалечек апалар, айтыңар маарик болсун. Эрлан, Нурлан, бул апалар кайдан болду экен? Байбичелерге ийгилик бар болла деп СМС билдирип жатыр. Апаларыбыз дагы бир жолу айта кетели, биздин катарга кошулуп жаткан көрөрмандар болсо, атарытып алыскы Аксыдан келген агалечек апаларыбыз бүгүн бизде конокто. Албетте мынакей жагымдуу, өзгөчө сонун ырларды даярдап турган чактары. Анан айта кетчү нерсе, ырларды кайдан кантип жаздырасыздар өзгөчө экен. Аранжировкасы да оригиналдуу, бийлете турган ырлар экен да. Ооба. Биз бул ырларыбызды профессионал аранжировка менен жаздырабыз. Ошондо энди өзүбүздүн эле Аксы жергесинде Замир деген аранжировщигибиз бар. Ал киши Самара Каримова менен иш алып барат экен. Биз атын угуп, анан эми баары бир Самара Каримова аябай профессионал да. Анан ушул аранжировкадагы үйүндө ушул баардыгы тең ушундай профессионально болот деп, анан ушул баланы тандап алдык. Анан ошо балага тыгыз байланыштуу болуп турабыз. Ал биз менен иштейт. Үнүбүздү чыгара турган жерди, бас кыла турган жерлерди ушундай баардык нерсенин баарын өзү тактап айтып, бизге жол көрсөтүп турат да. Ошо профессионально иштейбиз биз. Ошон үчүн биздики жанагындай профессиональный болуп атпайбы. Өтө сонун дейм. Жагымдуу клиптен соң биз сапаратлантабыз. Кимдеген биздин катарга жаңыдан кошулуп жаткан болсо, Осман Таңга каалап өтөлү. Албетте бүгүн бизде Кот студиябыздын көрктүү апалары бар. Аксыдан бери атартып келген ак элечек апалар тобу бүгүн бизде конокто. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы эле отурасыздарбы? Эми музыкаларга дароо эле баштайлы. Ооба, карамаңыздар, жарым сааттык минутта калды, Андыктан кийинки чыгарма болсо Аксубай Атабаев атабыздыкы 18 жаш аттуу чыгарманы аткарып келсин. Кайран 18 жаш апаларыбыз эстеп келсинчи анда эмесе. Кеттик. Маэстро музыку.
Ай баракелде, кол чабуулар болсун. Керемет аткаруу. Кайран 18 жашы. Эстен кеткис. Турдалиева Роза Асанова Фатима жана Турдумаматова Жаннат апаларыбыз жагымдуу чыгарманы аттап берди. 18 жашта аталды. Биз бийлеп алдык. Биз бийлеп алдык. Өзгөчө. Жакшы. Эми чыгармаларды кайрадан уланта берелик, уланталыктагы эл алдында келет ырдагым аттуу чыгарманы Ашыралы Айталиевдики сөз ону Сүйдүм Төлөкова, аткаруучу Орункулова Инабат эже. Инабат апабыз даярданганча Жагымдуу десек кеттик, чыгармалар. кеттик. Эл алдында шайыр апалар аксы. Ай баракелде, кол чабуулар, керемет аткаруу. Анда мен сиз сапарыңызды алдыңыз улантыр эле, Инабат апа. Анан айтсаңыз, үйдө канча баланын сүйүктүү апасыз, канча неберенин кереметтүү чоң апасысыз? Рахмат, балдар. Мына эң биринчи бүгүн дүнүйө жүзүндөгү энелердин бардыгын, энелер майрамы менен бардыгын куттуктаймын. Бардыгына ден соолук каалаймын. Эч качан энелер көз жаш төкпөсүн. Дайыма бизге окшоп шайра шатман жүрө берсин.
7 баланын апасымын, 6 кыз, 1 уул, бардыгын үйлөп жайладым. Эми өзүм үчүн кам көрүп, ушинтип шайыр апа болуп, шаңкылдап ырдап жүрөм. Эң сонун. Үйдөн дагы ушинтип небелерге ырдап бересизби? Ооба, неберелерди да кызыгып үйрөтүп, музыкалный школго бергим келип атат. Чекмектерди алып барып бергенмин, темир комуз үйрөтүп атам, муз комуз үйрөтүп атам. Көп курдум. Эң сонун. Анан айтып атасызбы, артист болуш бирок аябай кыйын экен. Көптөгөн ушундай. Ушкап калдыңар, мен ойлогом да, артисттер ушундай эч качан кайгырбайт дагы, жакшынакай суп-сулуу боюнча эле студияда жүрө берет деп ойлойм. Урушпайт деп, Алар мен бирок өтө кыйын экен артист болуш. Ой, 1 мүнөттө, 2 мүнөттө чечинип кийиништин өзү. Репетицияга барганда, мына бияк ырларды жазып берет. Анан тиги жерде биякта коркконубуздан эле минтип турабыз да, эшикке чыкканда эле уже ойлорубуз неберелерге кетип калат. 60-тан ашкандан кийин өзү бир нерсени жаттоо да кыйын. Кыйын экен, э? Өтө кыйын экен. Ошон сыйра сиздерге даңк дейлик, э? Эң сонун. Бул жака дагы СМС билдирүү келген экен, айта кетелик, окуй кетели. ИИ, жашоо чиркин өтүп баратат го дейт. Картайбаңыздар, апалар, алтындар, ар дайым бар болуңуздар, апакелер, бардык энелер жакшы баатыр энелер экен деп жазган экен. Эң сонун. Саламатсыңарбы Нурлан, Эрлан, Тунук эфир апаларга ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайбыз деген экен. Силердин алып барууңар мага абдан жагат, күтүп сагынып көрөбүз. Ишиңерге ийгилик болсун деп Айгүл апаңар СМС билдирип атыптыр бизге. Алымкулова Гүлмира жеңемди бүгүнкү туулган күнү менен коттоктойбуз. Ден соолукта болуп, балдарыңыздын сый урматын көрүңүз деп Караколдун үй бүлөсүнүн атынан деп СМС билдирип аткан экен. Бул жакта дагы бар. Саламатсыңарбы Эрлан, Нурлан, Котмандуу таңар менен экөөңөрдүн алып барганыңар абдан жагат, тажабай көрөм. Аксыдан келген апаларга ийгилик, эртеңки апалар майрамы менен чын жүрөктөн коттоктоймун. Токтогулдун кызыл өзгөрүш айылынан деп СМС билдирип аткан экен. Саламатсыздарбы аксылык апаларга менден ысык салам. Эртеңки апалар күнү менен чын жүрөктөн коттоктоймун. Бар болуңуздар. Аксыр районунун Ак жол айылынан Добулбекова Аделина биздин маңдайыбызга бар болуңуздар деп СМС билдирип аткан экен. Чоң рахмат. Салам шайыр апалар, Кутман таңыздар менен салам жолдойм. Ар дайым мырдап жүрүңүздөр, бар болуңуздар деп Тажикстандан салам, Мургап жергесинен жашоочулар деген экен. Баракелди. Биз анда Тажикстандан көрүп аткан жалпы кыргыз элибизге, калкыбызга бизден дагы ысык салам болсун, өзгөчө аксылык сулуу апалардан ысык салам болсун. Ыр менен салам айталык. кийинки жагым чарама болсун дейлик, э? Адесе биздин маэстро кийинки чарманы. Бали. Айландым апа деген асыл заттан,
Ол жаулар болсын. Senin atan, apan altın, Менин апам. Билим калды, атасын жазып жүрөт экен. Атасын жазып жүрөт экен. Баракет. Эң сонун чарма болду. Şimdi atalardı maqtagam. Негизи жакшы ырларды табат экенсиздер ай. Ушул ырдын баарын ким таап берет сиздерге? Бұл ырдын барын мен өзім табам. Өзүңүз табасыз. Өзім табам. Өзім табып, ушу айтып атпаймын, мен айтып кеттім ғой, бардық ошо мероприятияларга ылайыкташтырып, мазмунунда табам. Мисалы үчүн азыр мына энелер күнүнө мына апалар жөнүндө айташ керек. Тиги мекен сакчыларында, мекен сакчылары жөнүндө айташ керек. Андан сырткары деле биз жанагындай элдик ырларга көп басым жасайбыз. Азыр алдыда дагы убактыбыз бар, ошол элдик ырлардан да ырдар беребиз. Элдик ырларга акыл насаат ырларга көбүрөөк басым жасайбыз. Мен баягы биз эми ошолго кадип калдык. Апа болгондуктан ушу көбүнчө ушу насаат ырларга көңүл буруп атабыз. Ошондой эле дагы бир нерсени айтып кетем. Азыр кыз заманда азыр кыз узатуу бешик той бир деген салт чыгып кетти деп. Мына ошол кыз узатуу бешик той салттарында биз апалар ушу кыз узатуусунда жанагы ырлар менен кыздарыбызды узатып атабыз. Ушундай биз ушу биздин ак суу элине биз өзү ушундай бир популярдуу шайыр апалар болуп калдык. Буйрса. Оригиналдуу кылып, мисалы үчүн илгери кыз узап жаткан кезде кошок кошуп узатчу, туурабы? Мына ошондой сыяктуу да узатасыңарбы? Кошок кошуп дегенде. Кошок кошпойбуз, эми ал заманга жер кошок кошпойбуз, бирок насаат катары ырларды айтасыңар, э? Насаат катары кайненеңди сыйлагын, эшти катуу жаппагын деген мындай бир накыл сөздөр менен жаздырып алганбыз, аранжировка кылдырып. Мына ошол неменен Zamanга ылайык, аранжировкасын. Ошонун баарын укпасаң өпкөдөн ары урамын деп, э? Бийки чыгармага назар салалык. Маэстро музыку. Ага чейин СМС билдирип жаталык, э? Саламатсыздарбы, Эрлан, Нурлан, Пирамида каналы, ишиңерге ийгилик. Менин апам 75 жашта, 12 баласы бар, 43 небере, 12 чөбөрө деген экен. Энилер майрам менен куттуктап койгулачы, Жумгал Чайек селосу дептир, аксылык апаларга таазим. Кызы Жылдыз Кочкордон деген экен. Жумгалдын кызы Кочкорго келин болуп барган кез экен. Албетте куттуктайбыз биз дагы дейлиге. Саламатсыңарбы, Эрлан, Нурлан, сиңдим Сабираны бүгүнкү өздүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ден соолугу чын болсун, өмүрү узун болсун деп эжекеси Гуля аттуу көрөрманыбыз узаткан экен. Эң сонун анда эмесе биздин музыкабыз адап даяр, кеттик, э?
Садыралы Жоробайковтыкы Тоғиялы атты чыгармасын урматтуу Турдалиева Роза Шекебиз аттап берди. Ай баракелди. Бир катыраак кол чак коелу келиңиздер. Эң сонунда эле. Ассаламу алейкум, Пирамида телеканалы ишиңерге ийгилик каалаймын. Аксыдан чыккан жеңи жок, айтышарга теңи жок. Шайыр апаларга чын ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайм. Апалар күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бар болуңуздар деп эсемиз билдирип жаткан экен. Саламатсыңарбы, Пирамида каналы Эрлан Нурлан отурган шайыр апаларды майрамы менен куттуктаймын. Ушул жерде отурган Инабат менен Жаннат эже силерди куттуктайм деп классташың Усупова Сайрахан аттуу көрөрман жазган экен. Эми көздү ачып жумганча 1 сааттык убактыбыз 1 минутта эле бат эле өтүп кетти, тез эле өтүп кетти. Албетте ал сиздердин урматыңыздар менен демекчи, мынакей сиздер да жөн кургол келбестен өзгөчө ыр белек ала келгениңиздер экен. Жалпы биздин ушул энелердин урматына жаңыртып өттүңүздөр дейлиге. Эми келиңиздер ушул жалпы апалардын атынан жетекчибиз Роза апа, сиз өзүңүз эфирге жыйынтап бериңиз. Эркин микрофон берелик, келиңиз. Нурлан, Эрлан, ушундай элдин маанайын көтөрүп, ушу апалардын кубанычын тең бөлүшүп, эфирге алып чыгып, бүткүл Кыргызстанга жакшынакай маанай тартылып аткандарыңарга биз ушу Аксы шайыр апалардын атынан силерге ушул терең ыраазычылык билдиребиз, силерге, ошондой силердин коллективиңерге. Анан жогоруда айтып кеткендей, бул энелер күнү болуп атпайбы? Ушул учурдан пайдаланып, бардык энелерди ушу майрам менен куттуктап кетем. Энелерге узун өмүр каалайм. Анан эми калган балдарыбызга, балдарга бул эне деген өйдөдө да жүрөк болот экенбиз да. Көрбөй калса көз болот экенбиз. Башпай калса энелер ушу балага бут болот экенбиз. Укпай калса кулак болот экенбиз. Теги эле эне деген нерсе бул ыйык нерсе экен. Урматтуу апалар, ушу энелер күнү менен бардыгыңыздарды куттуктап кетем. Көзүңүздөн жаш тамбасын, заманыңыз тынч болсун, тынчтык болсун апалар. Ушинтип эле шаңкылдап ырдап эле эч кайгыны билбей жүрө беришип, биздин балдарыбыздын, уулдарыбыздын, ээрилери, чеберлерибиздин доорунда ырдап жүрө берели. Телевизордон түшпөйлү. Телевизордон түшпөйлү. Гастролдо эле. Командировкада эле жүрө берели. Силерге чыгармачылык ийгилик, ар дайым бар болуңуздар, ырыңыздар эч качан өчпөсүн дейлиге. Ал эмесе урматтуу көрөрмандар, биз ушундай жагымдуу, позитивдүү нотада 2 саатка сапарыбызды уладык. Биздин катарга эч кайдан алыстабаңыздар дейли, тескерисинче кошулуңуздар дейли. Кесиптеш. 2 саатыбызда дагы мыкты чыгармалар, жакшы маектер болмокчу. Андыктан бир музыкалык клип, жардам алып тынууга, андан соң кайрадан Эрлан экөөбүз улантабыз.